Assalamu alaikum tuğanlar, amansızlarımı. Mına bugün bizge bir tuğanımız geldi. Yaşınız kaçada? 32'de. 32 yaşta. Biraz katırak söylüyoruz, işte boğulup kalsın, hatta bari boğulup aytat değil. Siz uşul mağa gelgen çeyin, emne kanday sizde tattanılar bolgan organizmde? Organizmde içim katçı. Tamak жақсы сіңбейді. Анан көздөрүм кызарып өрчү. Основной ушулар болчу да. Буттарым муздап, жайындан, кышында сол бутум кызылаштан саны жарым нече муздачу да. Муздак болуп. Териңизде bir нерсе кычышчу эле денеңизде. Жоонум 2 далдын ортосу кычышчу. Кычышчу эле. Башыңыз ооручу эле. Башым ооруйт эле. Siz ушул нерселерди, ушуларды кантип бир аз жакшы кыла алдыңыз? Şu tamak жерде мурун биринчи диета кармадым. Анан курман тамак жебей, анан тамак жерден мурда бир 5-10 минутта сиз айткандай кабырганын астына оң колду коюп укалап, анан 60-70 жолу эңкейип турчумун да. Эңкейип видео турасыз. Анан ошол азыр эмне жоголуп, эмне калды? Азыр ичим катканы жоголду. Тамак 2 күндөн бери, 2-3 күндөн бери жакшы сиңип атат, жеген тамагым жакшы сиңип атат, кыйналбай атам. Анан ошолор калды основной. Тамак сиңирүү дагы мурун кыйын беле? Кыйын болчу. Эшикке чыгып жарым саат, 1 саат басчумун эшиккечи. Алма жечүмүн, сиңбейчи. Ичиңиз канча күнгө кайтчу? Ичим 2 күн, 2,5 күндө бир барчумун. Кыйналып барчуңуз, э? Урматтуу мекендештер, мынакей биз бул бир тууганыбызга рахмат айталы. Демек, бул туура дарылооду өзү аракет кылган. Сиз өзүңүз аракет кылдыңызбы? Өзүм аракет. Сиз буга чейин, ошо мына менин ыкмаларымды колдонгонго чейин дары-дармек ичкен белеңиз? Ичкен, мен 3 ай ичтим, бирок результат болгон жок да. Убактынчалык болду, бир 15-20 күн, анан кайра уже башталды, кыжылачылык башталды кайра элечи. Демек, мына караңыздар, мен Facebook'ta дагы бир жолу кайталап айтам да, урматтуу тууганым, сиз жакшы болуш бул өзүңүзгө гана байланыштуу. Эми азыр эмне үчүн мага келди, бир аз дагы толук эмес да. Менин дарылоом ыкмаларымды 1-2 гана колдонгон. А мен 7-8-9 ыкма берем да, ушунун баарын колдоно турган болсо, демек биздин бир тууганыбыз мындан да жакшы өзүн сезиш керек. Тамакты жөндөш керек. Албетте, мынакей, бул тууганыбыз айтып атат, мен абдан кыйналчу элем, ичим катып аябай кыйналчу элем. Тамакты жөндөгөндөн кийин мен күнүгө барып калдым дейт. Ага да кошумча күнүгө өйдө ылдый болуп эңкейип, анан кийин сөзсүз түрдө мен айткан оң кабырганын астына колун салып, өттү түрткүлөп, жана өйдө ылдый болгон үчүн күнүнө сиз азыр канча барып каласыз бир күнү Улуу Зарага? Улуу Зарага бир күндө строго 2 жолу барам, болбосо 3 жолу барам. Эң сонун нерсе. Мен дайым айтам да, адамдагы турган зам, ал 3 күндө, 4 күндө адамдан чыкпаса, ал экинчи жолу кайра сорулуу деген бар да, вторично всасывание деп коет. Ошол заң, ошол токсиндер кайра адамга сиңип, мурун башы ооруган, ошол токсин денеге кычышкак берген, ошол токсиндер мунугу чат жакта бес тамырларга чогулуп, сол бутту кеткен кан тамырды тосуп калып, бут дайым муздай берген. Муздай берген. Жайында муздайт, күнү жайында да муздай. Эмне үчүн? Мына ошол мен жакшылап эстеп алыңыздар, биздеги керексиз нерсе бул бир гана бес тамыр менен сыртка чыгып кетет. Көк кан тамыр жана бес тамыр менен. Биздеги бес тамырдагы без айлануу абдан жакшы жүрүш керек. Демек биз ага жардам беришибиз керек. Азыр биздин тууганыбыз бир гана висцерал гана массажын жасаган. Азыр лимфа массажды үйрөтүшүм керек. Тамакты кандай? Эми азыр диетага түшкөн экен, бирок туурада түшкөн, ошон үчүн бир күндө 2 жолдо замдалат. Эми азыр дагы анысын корректировать этип берем. Мындан тышкары сууну көп бөлүгүн эртең менен ичет экен да, сууну мындай күндүзгү бөлүккө бөлүш керек да, распределение дня кылыш керек. Бир күнгө мындай бөлүш керек. Көп эле 1 литр, 600 литрде эртең менен эле ичип албаш керек. Аны мындай бөлүп саат 5ке чейин ичип бүтүш керек да. Мындан тышкары, демек, курсак менен дем алуу. Ушуну жасап аттыңызбы?
мурун менен дем алып, ич менен жок жасап. Мынакей, көрдүңүзбү? Биздин тууганыбыз абдан жакшы баштаган, сүйүнүп, мынакей мен күнүгө барып калдым, кыйналбай калдым деп келди. Бирок да дагы болсо кичине, толук эмес экен. Мага адамдар, ой мен кылдым го, болбой атам дешет да, мен айтам да, бир эле нерсе менен чыгып кетиш кыйын. Бул жерде азыр дагы мына Ташбү Жамиловна эжеге жакшы рахмат айталып, себеби ошол эженин чөйүн, ошол эжеден консультация алып, чөйүн ичкен. Бирок ал дагы кичине жардам бере албай калды да. Эми бир эле чөп менен жакшы болуп кетсе дагы болбойт да. Или сиз бир эле суу ичип эле башкасын жасабай койсоңуз дагы мындан чыга албайсыз. Или сиз бир эле тамакты эле жөндөп эле башканы кылбай койсоңуз дагы мындан чыга албайсыз да. Демек, адам жакшы болуш үчүн бардык нерсени комплексин басташ керек. Мунун бардыгы өзүңүздүн колуңузда. Нервди тынч коюш керек. Мен ушул жерден кошуп жаап кетейин. 2 күндөн бери эмне үчүн менин жүрөгүм кыжылат болуп турат, мен кадимкидей эле заң чыгып атса, тамак ичип атсам деп менден сурады. Демек, мен бул жактан сурасам, 2 эле нерседен кайра мына жүрөк кыжылат болуп калган нерсе 2 эле нерседен болот. Биринчиси, же күчтүү тамак ичип атат 2 күндөн бери, же 2 күндөн бери бир нерсеге кыжылат болуп турат. Деп сурасам, 2 күндөн бери бир нерсеге кыжылатчылык болгон. Кыжылатчылык болгондо өт башкычасы жакшы өтүн куйбайт. Жакшы өтүн куйбай калат. Кыжылатчылык өттүн жыйылышына алып келет. Өт нормада 50 мл бизге дайым, мына оозго тамак түшкөндө, мына завтракты баштадык го, 50 мл өт куюлуп даяр турат да. Анан биздин тамак баргандан кийин ал ошо менен аралашып бизге сиңирип берүүгө жардам берет. Өт, мен дайым айтам да, бул бизде бесплатный препарат да. Өт деген бизде КПП, микробдорду өткөрбөйт, тамактарды сиңирип берет. Ичегилердин иштешин жакшыртып берет. Көрдүңүзбү? Демек, биз өттү чыгармайынча организмде өзгөрүү болот деп айта албайбыз. Өттү ким дайым иштебесин алып келет? Бул только кыжылатчылык. Ошон үчүн мен дайым биринчи номер 1 деп силерге берерим, ниетти сакташ керек. Ниетти түз коюш керек да. Мына эртең менен туруп эле мен бактылуумун, мен эч жерим оорубайт деп турсаңар, бу жерде гипоталамо гипофизарный система деген бар. Менин бир бөлүгү бар. Ошол жерге эмнени бир ойлосок, ал ошол ойду тут бизге информация кылып берип турат да органдаргачы. Сиз эртең менен туруп эле, паланчы жакка баш керек, барсам болобу, бүтөбү, бүтпөйбү, сиз ойлондуңузбу? Болду, сиздин органдарыңыз ошондой иштейт. Сиз эртең менен туруп эле, мага болот, сонун болот, мен сонун болом десеңер эле, органдын бардыгы ошондой иштейт. Көрдүңүзбү? Демек, биз тууганыбызга мен айта турган нерсем, демек бир эле тамак эмес, бездерге массаж, курсак менен дем алуу, нервди тынчтандыруу, сууну туура ичүү, анан тамактан 3 нерсени жебейсиз. Азыр мен сиздин диетаңызды көрүп берем. Мүмкүн сиз ал жакта сүт тамак ичип аткандырсыз, мүмкүн сиз ун жеп аткандырсыз, мүмкүн сиз ал жакта таттуу жеп аткандырсыз. Мен 3 нерсени исключить этем. Буларды мен алдырып салам. Урматтуу мекендештер, жакшы болуш адамдын өзүндө. 10 күн келип эле, 10 күн жасап коюп эле, мен болбой атам деген нерсе бул эң туура эмес. Сиз 30ка чыктыңызбы, 40ка чыктыңызбы, 60ка чыктыңызбы, ушул убакыттын ичинде сизге керексиз нерсенин баары отурукташып калды. Без түйүлчүктөрдүн ичинде алар пресс болуп отурукташып калды. Эми ошону ар бир бөлүкчөсүн кетириш үчүн бизге убакыт керек. Убакытты мен 6 айдан 2 жылга чейин берем. Кимдин эрки күчтүү, ал оорубайт. Кимдин эрксиз, слабый, ал ооруй берет. Мен, урматтуу мекендештер, силердин эрктүү болушуңарды каалар элем. Ниетти түз коюп, ден соолукту жакшы карап, аман болуңуздар.